بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى شeksiz maqtovlar bo'lsin payg'ambar Muhammad alayhissalomga salovat va salomlar bo'lsin. Biz o'tganda narxi jumada o'tgan juma emas, o'tgan jumaning mo'roq jumasida yo'l haqisi degan temani o'tganmiz. Oyatlarda aytganmiz. Endi Xudoy buyursa davr oyatda aytib, andan hadislarga o'tamiz. Yo'lning haqisini berib o'tiruning erejesi ne deganmiz? 4. Birincisi g'oddul basar, gözü saqtay bilu. Ikincisi kaffulada adamlarga söz jagынан bolsun, nerse buyum bolsun, ziyanlı nerse barбы? Oşolарды alıp taştoo. Ikincisi rottus salam, kim salam berse oşol salamga alik alуу. Bul üçüncüsü oldu. Endi dördüncüsü жақсылыққа чакырып, жамандықтан кайтарып коюу. Мысалы бирөө тура эмес кылып кетип атат, же апасына пакет баштыктарды көтөртүп алган, өзү секи басып телефон менен сүйлөшүп кетип аткан болсо, апасы кыйналып калган. Анан акырын айтып коесуз, тууган, апаңыздын жашы 50ден өтүп калыпты. Сиз болуп толуп турган убагыңыз экен 20-22. Уятта деп эле, алданы көтөр баштык деп өзүң алып албайсың да. Деп эле айтат экенбиз. Эгер аксакал кишилер болсо, аксак аталарыбыздай катуу эле айтып койсо деле болот. Эй бала, апаңа көтөрүп болбой, өзүң кармап албайсыңбы баштыкта? Деп эле мындай айтыш керек. Ушуга бир коркунучтуу нерселер пайда болду азыр. Сөз көтөрө албайбыз. Аксакал айтып атабы, көксакал айтып атабы, кээде сөздү көтөрө албай, титиреңдеп башкача болуп кетебиз. Ушуларды негизи эптеп токтотуп, туруктуулукка, токтоолукка өтүшүбүз керек. Бунун бирден бир себеби ата-энелерибиз бизди эркин кое берген, өтө эле. Анан кокуй балабыз акча таап атат, ана тыйын таап атат деп, тигинси да мен тыйын таап атам, акча таап атам дегенсип, ата-энеге үстүнөн карап атпайбыз азыр. Мындай кылыш керек эле балам. Эми мындай кылган атабыз десе, баланын көңүлүнө туура келип калса, болду, бүтүрөбүз деп бүтүрүп коет. Анан кокусу ошончу да өөлөнүп же бир жерде сынып калган болсо, ушуну да нормалдуу түрдө колдоно албайсың. Жашынакай кылып эле колдонсоңор болот да. Же убагында айтып койсоңор мен деле киши жалдап берейинби деп мындай ызырынып сүйлөнгөн дагы балдар бар экен. Ошону абайлаш керек. Бир күн келет, атабызды, энебизди бир жыттап алсам сон болот эле, маектешип отуруп алсам жакшы болот эле деп. Бол бир күн кете берет тиги дүйнөнү көздөй. Анан өзүбүз ата-эне болгондо анан сезип баштайт экенбиз. Балдарыбыз 20га, 25-30га чыкканда, окуй. Ата-эне ушундай турабайт. Кээ бир 70ге 80ге чыгып калган энелерди, аталарды карасаңыз, наркыл үйгө кирсеңиз, наркыл үйгө кирип барасыз менен. Кой тынчыраак жатсын, отурсун, эс алсын деп беркил үйгө которулуп алсаңыз, беркил үйгө деле келе берет булар. Ээрчип жүрө берет да сизди. Көрсө булар зээлик экен. Биз булар тынчтыгын бузбайлы деп эле өзүнчө кача берет экенбиз бөлөк бөлмөлөргөчү. Ошол туура эмес. Аны мен каяктан билейин? 98деги энебиз бар эле. Ушунун уйкусун бузуп койбойлу, биз ызчуу болуп ойнойбуз да бала чакалар болуп. Ана бала чаканы эркелеткенде да, кой тынчыраак эс алсынчы деп эле бул бөлмөгө качасың, бул бөлмөгө келсе, наркыл бөлмөгө секин чурул кетип каласың. Анан кайра ээрчип барат. Анан бир күн айтты анан, эй, апа, биз айттык да, апа, сизди тынчыраак эс алып алсын деп атабыз да десем, мен эмне курдашы калды дейсиң, мына жашым 98ге келип калды. Зээригем. Ошо силер менен кошо үнүңөрдү угуп эс алам. Силер менен сүйлөшүп, маектешиң келет. Анан деп анан мээңизди тутпой. Анан ошо менен аралашып отуруп калдык. Анан булар эс алат да деп туруп, анан түнкү саат 2-3-төдө эле тополоң кыла берген, бул да болбойт. Себеби эс алсын, эс ала турган убакта. Баягы аралашып отура турган убакта аралашып отуруш керек экен. Бөлүнүп чай ичпеш керек мындайча айтканда. Эң коркунучтуу ушул. Мисалы биз 3 мал чай ичебиз, 3 мал сөзсүз энебиз ичсин, биз менен кошо. Өздөрү 10 жолу иче берсин. Бола берет алар. Улам астан иче берет алар. Иче берсин. Бирок биз бир күндө 3 жолу чай иче турган болсок, 2 жолу тамактана турган болсок, ошол энелерибизсиз, аталарыбызсыз эч качан бир үйдө туруп аткандан кийин бир чатырдын алдында алар жок чай ичпешибиз керек. Катуу тиет бул. Анан дагы эне айтып коет дейт. Балам, каттама жасаганды билесиңби? Мен үйрөтүп коеюн дедим эле десе, ой апаны билебиз, азыр андан да сонун түрлөрүн билебиз деп коюп жүрө бериптир да. Анан кийин өтүп кеткенден арман кылат дейт ал кыз.
Өзі қаттама жегісі келіп эле, қаттама жасаған үйретіп қоямын деп артынан ешіп жүрөптүр дейт. Өзі жегісі келиптир дейт. Анан да бир чоңуна айтып коет дейт. Куйрукту кыя кесип туруп эле тасмалап коюп койсоң бул тогонек болот. Токчулуктун белгиси. Келди кеттилер анча жеп кетет да десе, аз элдер, азыркы элдер май жебей калган, куйрук жебей калган. Май жебеш керек, холестерин бар деп жебей атат. Деп койбой коет экен да. Анан алда кийин арман кылып атат дейт. Коку өзү жегиси келип эле, конокту шылтып алып өзүн айта албай эле тартынат экен деп жаш өтүп калгандан кийин. Ошону көз караш менен түшүнгөн балдарды, кыздарды, неберелерди тарбиялашыбыз керек экен. Ал качан тарбияланат? Эгерде биз ата энелерибиздин көз карашынан түшүнүп мамиле кылган болсок, анан биздин ата энелер балдарыбыз эмне болот экен? Бизди ошентип карайт экен. Жобосо кыблатукум нисаукум дегенде силердин кыбылаңар аялдарыңар болуп калат дегендей, же балдарыбыздын мууну бош болуп, аялдары кыбыласы болуп калат дагы. Ошол аялдын айтканы менен, нормасы менен, чийини менен секирип жүрө берет. Ошол чыгарган чечим сыртка чыгат, ал чыгарбаган чечим, каршы чыккан чечим сыртта да каршы чыгып кала берет. Аткарылбай кала берет. Ошондой мууну бош эркектер бүгүнкү күндө өтө эле көп. Эмне десе Ипман деген Брюссельдин тренери болгон го. Ошону мисал келтирип өткөн. Ал деле айтпадыбы, мен аялымдан коркпойм, бирок сыйлайм деген. Просто сыйлайм да деп орусчасын айтчу. Просто сыйлайм да деп. Эми сыйлаш керек. Бирок ата-энеңиздин кадыр баркын тебелеп албашыңыз керек. Ошол эле учурда ата-энемдин кадырын аялымдын бала чакамдын алдында тебелетпейм деп үй бүлөңүздө талкалап албашыңыз керек. Эми кичинекей үй бүлөнү мындай нормалдаштырып алса болот. Ата шашпаңыз аларды. Аны мен үй бүлөмдү мелечи аларды зыкыйтып ортосуна коем деп коюңуз. Келинчегиңизге бала чага дейт, булар карып калган, хоп деп кое бер, аны мен түшүндүрүп коем. Байкадыңбы? Башкача мамиле кылып калыптырбы деп ассистент келип нарактан шыбырап койгонсуз. Ата жок деген апа жакшы сөз сүйлөп кое бергиле, болду. Анан 12 чим көрсөтүп кичине кызмат кылат, анан бара-бара 32 чимде көрсөтүп калат. Өзү 32 чич жок, бирок ошо кыргыздар айтып коет экен да. 32 чим көрсөтүп бүлүп жайнап кызмат кылып калат деп. Ошентип кыскасы өгүз өлбөсүн, арабасын басын деп мамиле жасаганды эмне кылышыбыз керек? Үйрөнүшүбүз керек. Бир үй бүлөнү эптей албаган, бир айылды, бир өлкөнү эптеп кызмат кыла турган, жарактуу болуп кызмат кыла турган балдарды күтпөй эле коюшубуз керек. Ошондуктан кээ бир энелер айтат турбайбы, каты күнайя, ушул менин балам жетекчиликке жарабайт эле, бул аялын деле эптей алчу маселе. Кантип башчы болот экен деген арман кылып өтүп кеткен энелер да болгон экен. Ошолордон болгондон Кудайыбыз сактасын. Ана мен деген мындай эркек болушум керек, аны түтүрөп эле муну зыртылдап калган, андай болбойт. Андай болбойт. Биздин үй бүлө бала чака неден коркуш керек? Кудайым ушул атабыздан, Айкөл атабыздан, Боорукер атабыздан, Иштерман атабыздан ажырап калбай эле Кудайым деп Кудайдан тилеп өтүш керек ала. Качан? Эгер сиз адамдай болуп мамиле кылсаңыз. Ошол үчүн аалым айтып атпайбы? Ар бир эркек өзүнө өзү суроо берсин. Сиз үйгө кирип келе жатканда бала чакаңыз сүйүнөбү? Же сиз үйдөн чыгып кетип жатканда бала чакаңыз аябай сүйүнөбү? Болду, маселе чечилет ушул жерден. Ар бир адам өзүнө суроо бериш керек. Мен аны үйдө мына кийинип чыгып кетип атам. Менин бала чакам, рас болду, атабыз кетип үй тынч болот деп сүйүнүп атабы? Же атабыз келип тим эле жырга оонап сүйлөшүп отурат экенбиз деп мен кирип келатканда сүйүнөбү? Ошол маселени суроону ар бир эркек, ар бир ата өзүнө өзү суроо берсе болот экен. Ошо менен маселе чечилет экен. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам жол акысы боюнча мындай деген. Бул хадисти имам Бухари, имам Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн Мажалар риваят кылган. Ал-иману бид'ун ва ситтуна ау бид'ун ва саб'уна шурбатан. Иман 60 же болбосо бир риваятта 70 канча бир бөлүктөн турат. Иманды бөлгөндө. Аднаха имандын эң төмөнкү шакчасы, бутакчасы, эң төмөнкүсү, даражадагысы. Имататул аза анит тариqi. Жолдогу адамдарга зыян берип жаткан тикенек болсун, нерсе болсун, ошолорду алып салуу. Бүгүнкү күндө карасаңыздар, Кытайга деле барсаңыздар ошондой. Мусулмандар жашаган өлкөлөрдө
балиттик аябай күчөп кеткен кээ бир жерлеринде. Мусулман эместер жашаган жерде цивилизацион болуп кетип атпайбы? Себеби биз 16-кылым менен пикирленип жүрө бергендиктен, 10-кылым менен. Болбосо пайгамбарыбыз катуу айткан. Тазалык ыймандын жарымы деген. Өттү. Тазалык ыймандын жарымы. Кандай гана шарият китептерди окубаңыз, фик китептерди. Бисмилла дегенде эле даарат китептен башталат. Тазалык китептен башталат. Кудри болсун, Канзи Такаев болсун, Аттаху Зарури болсун, дегеле кандай гана Ханафи фик китепти ачыңыздар. Китабу Тахара, даарат китеби, тазалык китеби деп баштайт. Мусулманчылык тазалыктан башталат. Керек болсо айтып атпайбы? Кокус, сарымсак, пияз жеп алган болсоңуз, мечит бекемделген сүннөт жамаат менен окуш болбосо. Бекемделген сүннөттү да токтотуп үйүңдө намазың окуп тур азырынча дейт. Жанагы сарымсактын, пияздын жыты кетмейинче. Ушунчалык. Эгерде бизкинде азыр кээ бир туугандарыбызда болуп кетип атпайбы, айла жүргөндө өтүп кийип жүрсөң, мал кайдап жүрсөң, бизде деле болот андай. Кээде байпактарыбыз сарымсактан өтүп кетип атпайбы? Байкайсыздарбы? Ал жер бир жер басып кеткен жерине кокус чекеңди, пашанаңды, маңдайыңды коюп алсаң бүттү. Мурдага жыттаган атырдын жытын унутуп каласың. Жууп кетет ал. Мээңе тебет момдайнан. Ошон үчүн көп мечитке келгенде эмне кылыш керек? Байпакты да алмаштырып алыш керек экен негизи. Алмаштырып алып, акыры бутту таза караш керек. Көрдүңүзбү? Мына ошондой мусулманчылык өтө мындай кылдат карайт. Тазалык. Ва арфауха. Ошол ыймандын эң жогорку даражасы кайсы болот? Не деген? Ла илаха илла, каулу ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах келмесин айтуу жүрөк менен. Ошон үчүн ыйманда канча шарт бар? 2 риваят бар, а? Бир риваятта 6 шарт, башка хадисте келет да ошо менен 7 шарт кошулат. Ошонун ичинде ажылык, орозо деп кирген эмес, негизи баягы Алла Таалага ыйман келтирүү, периштелерине, пайгамбарларга, китептерине, анан кыямат күнгө деп кетип атпайбы? Ошо 6 шарттын ичинде бисмилла дегенде ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах келмен айтып биз эмне кылабыз? Мусулманчылыкка киребиз. Ким болбосун. Анан муну нерсе арам, муну нерсе адал деп баштабайбыз. Намазды үйрөтөбүз. Болотторду үйрөтөбүз. Чай ичсең болот. Кандай эле жаш бала башталганда, төрөлүп баштаганда, тампың басып атканда, антип баспайсың, мынтип басасың дебейсиз да. Эптеп басса болду. Сиз жетелейсиз аны. Ана басты деп, улам гүлбөй бас, ана гүлүп бас дебейсиз да аны. Жаш бала да басып келатат. Шариатка жаңы кирген адам ошондой. Өйдө караба, ылдый караба, анан тушка караба дебеш керек да. Бая кайсы бир аксакал болгон окуя. Жолдо баратып, мен 2 күндө кайтам артка. Мен келгенче баламды молдо кылып кой деген да. Бир кыргыз берген экен да. Бир өзбек дамылага. 2 күндө молдо кылып коем десе, бирактан мүмкүн эмес деп турду. Болбойт, мүмкүн эмес десе, тиги устаз айтып коет дейт. Болады, иншалла хоп болады деп турду. Окутуп коямыз депчи, окутабыз деп. Макулду анан жанагы аксакал 2 күндүк мал салын сатып келгенче кетет, баласын калтырып коет. Анан келет. Келатып анан, балам кандай десе, дарат алганды үйрөтүп койдум, намазды үйрөтүп койдум. Анан анча адеп акылактарды үйрөттүк күнүмдүк жашоодо колдонуп аткан нерсени десе, жакшы экен анда. Молдоге рахмат деп жанагы тыйынынан берип, батасын алып, баласын алып, анан кетип атат дейт. Жарым жол барып калган экен. Күнчүгүс жакка карап, бейшеп кылайын десе, ата болбойт дейт экен да. Окуяйын анан кайранан кийин баягы ай чыгып турган экен да. Анан ай жакка карап зарагылат, ата ай жакты карап да зарагым болбойт деп турду. Окуяны мейли деп анан. Болбойт турбайт анан билбей анан 3-чү жакка бурулат да. 3-чү жакка бурулса кыбыла жакка болуп калат. Ата кыбыла жакка карап зарагым болбойт деп турду. Анан кай болот анан. Бияка карап кылса болобу? Болот дейт экен. Анан зара кылып туруп айткан, Кудайыма шүгүр ой. Дагы бир күн кошкондо бул жакка да карап зара кылдырбай коймок экен деп. Көрсөң?
Ошондуктан болбойттон баштабаш керек да негизи. Этияттык менен акырын жылыш керек. Куранда деле карабайсыздарбы? Бул бир жагы. Экинчи жагы бардыгы боло берет деген да туура эмес. Куранда эмне деди? Биринчи икра деди, оку деди, туурабы? Оку, билимдүү бол, сабаттуу бол деди. Дегенден кийин Куранда айтып атат Алла Таала. Кулу вашрабу деп. Жегиле, ичкиле деп. Жеш керек, ич керек деп эле жей берсеңиз, тойгонсо тоюп жей берген болбойт. Аяттын улансында айтат. Кулу вашрабу вала тусрифу. Бирок ысырап кылбагыла дейт. Ысырап кылбагыла деген мааниси эмне? Бир кесе тамак алдыңыз, адатта белгилүү. Сиз бир чынын жарым жешиңиз мүмкүн. Ар кандай дейт, ар ким. Жарымын жесеңиз, демек сиз жарым эле куйдурушуңуз керек. Балам, мага жарым эле куйгула деп. Мисалы, келиниңиз сизге тамак куйуп берип атат. Балам, мага жарым куйуп бер деп. Бизде кыргыздар эмне дейт? Кызым дебейт да келин, эмне дейт? Балам дейт да. Келин балам, келин деген чой отурап ана ырытып берет дагы. Балам деген сөз колдонот бизде. Балам, мага жарым эле куйуп бер дейт. Анан жарымын куйуп берет. Аны ичип бүтүрүш керек. Анан сизге белгилүү дайыма жарым ичкенден чынын толо куйдуруп алып, жарым ичкен жарымын таштандыга төктүрүп койгон бул болбойт. Ошол болбойт, ысырап ошол. Анан кокуй ысырап экен деп туруп эле, күнүмдү курсагыңыз ток болот. Ата, мына тамак бар, эт бар, чай бар, болду деп туруп, мөмө жемишти алып келбей койсоңуз, эмнеге алып келбей, бала мөмө жемиш дегенде эмне алып келбей, ысырап болот. Курсак тоюп атпайбы негизгиси мынакта. Деп көр такыбалыкка салып алышыңыз мүмкүн. Ысырап кылбагыла дегендин мааниси желбей таштандыга ташталып кетпесин деген сөз. Ошол үчүн Жафар Садик алым айтып атпайбы? Ким бай болуп, көп балалуу болуп жашагысы келсе, тас малында мөмө жемиш үзүлбөсүн деген. Жафар Садик деген имам айтат. Көп балалуу, бай болуп, карасаңыздар, бай болуп, баардыгы пенде канткенде бай болуп кетет, ошону айтчы дей беребиз го биз. Табият ушундай экен да, баары каалайт экен. Бирок ошол үчүн пайгамбар эмне деген? О жараткан Алла, жакырчылык менен капырчылыктан мени сактай көр деген. Көрсө жакырчылык барып капырчылыкка апарып коюшу мүмкүн. Биринчи жакырчылык кайсы? Көкүрөк жакырчылыгы, иман. Иман болбосо кыйын экен. Экинчи жакырчылык мына келледагы, баштагы, мээде эчтеке жок болсо бул да жаман экен. Кайсы бир фильмде келгенде токтукунчалыкта мээң жок дейт го. Ошону туура айтат экен да, күйгөнүнөн айтат экен да. Туура эле. Ошол мээде мынерде билим болбосо кыйын экен. Мээде билим болсо жакшы экен. Мына бүт нерсенин ашыкчасы зыян да өзү негизи эле. Мисалы спортторго барып атат, баш керек тууганда. Мына мойнуну кылтылдатпайчы мындай. Мынеке чейин чүрүп албай. Эмне керек? Кичине барган жакшы, туура эле. Бирок мээни кечке эле денени качат эте берсе, зөөкүргө айланып калышы эч кебе эмес экен. Хөт десе, кете турган зөөкүргө айланат. Кайга эмне кылайын депчи муну. Андай болбойт да. Мээни да качат этиш керек экен китеп менен. Муну мээни жүрөктү ыйман менен, адеп ахлак менен. Ал эми денени мейли чымыратып койсун, сонун болот. Жакшы алда. Себеби узун турасы агып кетпеш үчүн. Кайсы бир алым айтканда, Кыргызстанда ачарчылыктан эмес, ашыкча туура эмес тамактанып алып, ооруп өтүп кеткендер көп болуп атат азыр. Эми булар кут кылсын эми. Көп жей берели, бирок ашыкча тойгонсунда тоюп жебешибиз керек. Эми Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам дәвр хадисте мындай дейт. Байнама раджулун ямши би тарикин вujida ghusnu shawkin fa akharahu fa shakarallahu lahu fa ghafarallahu lahu. Жана айтып атпайбызбы? Кээ бир өлкөлөргө барсак, мусулман өлкөлөргө, жанагындай балиттик барып калат да, бул деген сөз мечиттин ичинен чыкпай калгандыгыбыздын белгиси бул. Болбосо Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам эмне деген башка хадистерде? Алла Таала пенделерине берген жакшылыктарын кайра пендесинин жашоосунан көргүсү келет. Тазалык болгула деди. Алла Таала Куранда айтат дагы аякта. Инналлаха юхиббу. Карасаңыз, юхиббур риджал. Алла Таала мутатаххирин. Ичи тышы менен таптаза болгон эркектерди Кудай Таалам жакшы көрөт дейт. Ички жан дүйнөбүздө тазаланыш керек. Тулку ойлорубузда тазаланыш керек. Шундай чыкып тазаланыш керек. Ошол үчүн Ханафи мазхабында да шундай өз негизи. Ханафи мазхаб. Ханафи мазхабында эместер каршы чыга бериши мүмкүн. Бирок Ханафи Имам Азам мазхабында шундай. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын ратной бир туган кайниси ажылыкка келгенде эмне кылган? Бир тутамын кармаганда ашыкчасын кырккан, капталындагы эмне кылган? Кыскарткан.
Ошон үчүн мына аксакалдар отурат, чокчо сакал болуп. Ушундагы койгон өзү, бир тутам. Негизи Ханафи мазхабында ушундай. Ким Ханафи мазхабын карманам десе, ушинтип коет, чоң аталардын сүрөттөрүндө карасаңыздар, бүт ушундай негизи. Бирок бул парз эмес, важип эмес, бул сүннөт. Сүннөт амалдар талашылбайт. Амру маруф да кылынбайт, кызыктырылат болгону. Мына сүннөт ушундай кылсаңыздар жакшы болот деп айтабыз. Сону. Кимдир бирөө мындайынан кое алган болсо, ага да каршы чыкпашыбыз керек. Ага да далилдери бар. Кое берсин. Амал кылат, машалла. Кээ бирибиз кое албай атсак, ал кишилер коюп амал кылып атат. Алла разы болсун. Анан ушунчалык бекем амал кылуунун негизинде, эрежесинде пайгамбардын дептир Алла Таала пенделердин ичин бизге буйруп атпайбы? Алла Тааланын буйруктарын бизге пайгамбар менен жеткирип атат. Тазалыкты аябай көңүл бурдурган. Ушунчалык тазалангыла. Керек болсо заараңардын тамчысы да денеңерге тийип калбасын. Ушунчалык кылдаттык. Эми Куранда Алла Таала өзү айтып атса, таптаза болгон эркектерди жакшы көрөм деп. Эркек момун пенделеринде деп. Демек, жашообузда дагы, үй буюм карманганыбызда дагы, көчөлөрүбүздү дагы эмне кылат экенбиз, таза кармайбыз. Азыр көчөлөрдөн байкап атасыздарбы? Машинаны айдап баратып, бөтөлкөнү мунунтип ыргытып бергендер жоголуп калды. Кудайга шүгүр, жакшы. Балмуздагын жеп, кабыгын көчөдө баратып эле мынтип ыргытып, семишканы жолдон баратып эле чагып ыргытып кете бергендер азайып калды. Кудайга шүгүр. Балтактатып эле түкүрүп кете бергендер дагы эмне болду? Азайды, шүгүр. Анткени пайгамбар Мухаммад алейхиссалам эмне деп атат? Мечиттин алдын булгагандан көрөк эмне кылгыла деп атат? Муну кийимдин ичине түкүрүп туруп мында укалап койгула дейт. Жана хадисте айталы, күндөрдүн биринде бир киши жолдо баратып, тикенектин бир бутагын көрүп калды. Аны адам кармап алса же басып алса жылаң айлак. Эмне болот? Бутага кирип кетет жанагы. Тикенек. Ошону жолдун чекесине чыгарып койду эле, Алла Таала ал пендесине рахмат айтты. Рахмат айтып эле тим болбостон күнөөсүн да кечирди. Ошон үчүн адамдарды жийиркенте турган нерселер болсун, бүт баарын алып коет экенбиз. Ажатканага киргенде да кээ бир ажатканада ушинтип жазып коюптур. Сонун жазыптыр. Рахмат ошентип жазгандарга. Тазалык деген булганган нерсени тазалоо эмес, таза нерсени таза бойдон калтыруу дептир. Сонун сөз да. Демек, сиз келгенге чейин таза беле, ошон бойдон таза бойдон кайра калтырып коюңуз деген сөз. Анткени сиз булгап кетип бер, аны сизден кийин башка келе сиздикин тазалап кетсин деген сөз эмес да. Мына ушундай экен. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам эмне деди? Уридат алайя а'мал уммати. Менин үммөттөрүмдүн амалдары мага сунуш катары көрсөтүлдү. Хасануха ва сайюха. Жакшысы дагы, жаманы дагы. Эми карагыла. Фаважатту фи махасини а'малиха. Ошол бир нече жакшы амалдар бар. Ошолордун ичинен эң жакшынакайы, эң жакшысы ал-ада юмату ани тариqi. Жолдогу зыяндуу нерселерди алып таштоо амалы калган жасаган амалдардан өйдө артыгыраак болду. Элестетиңиз. Мен сиздерге азыр колуман келишинче аят хадистин негизинде динге үйрөтүп атам. Анан көчөдө кетип атам. Балтактатып алманы жеп туруп көчөнүн кабыгын ыргытып кетип атам. Түкүрүнүп эле кетип атам. Көзүңүздөргө кандай көрүнөм? Акмак көрүнөм да. Карасаң, сүйлөгөнү башка, кылган иши мына башка деп. Ушундай экен. Ошондуктан эмне дептир? Пайгамбар айтат, жолдогу зыяндуу нерселерди алып таштоо амалы калган жасап аткан жакшы амалдарынан өйдө турду деп. Ошон үчүн биздин таштандыларды башка бирөө тазалабасын. Өзүбүздүкүн өзүбүз тазалайлы. Бирөөнүкүн тазалай албасак дагы. Бул жакшы амал. ووجدت في مساوي أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. Экинчи бир нече жаман амалдар бар. Ошолордун ичинен дагы эң жаман амалы кайсы болду десе, өзгөчө муну мечиттерде дептир. Мечиттерде көмүлбөй калган мурун суулары дептир. Кечирип коңуздар, мантип айтпашыбыз керек, манкасы дептир да. Кыргыздар үстүрттөн айтканда эмне деп айтат?
мурун суусу. Анан ушул мен үчүн өтө жек көрүлдү деп. Ушул маданиятсыздыкта эмне болушубуз керек экен? Өйдө көздө чыгышыбыз керек экен. Чыгып. Анан биздин эл сөз баккан эл, биз дайыма айтып келебиз. Мисалы өткөндө да айтканбыз. Сиздин чоң атаңыз өлүп калган турбайбы деп. Антип айтпайсыз да, сиз чоң атаңыз өтүп кеткен турбайбы? Десе анысы эмне деп жооп берген? Ооба, жерге берип келдик деген. Көмүп келдик деп айтпайт. Көмгүдөй эле мал эмес да. Ит өлүп калса, итиңизди эмне кыласыз? Көмүп коесуз. Көмөсүз. Адамды эмне дейт? Жерге берип келдик дейт. Же болбосо жерге коюп келдик дейт. Ушундай маданий сонун сөздөрүбүз бар өзү. Адабий китептерден алыстап кеткенибизге байланыштуу кээде копол дейиши мүмкүн ошонун баласы отурган болсо. Аны көмүп келсе, өлүп калды эле, анан көмүп койдук деген сөздү. Коюп келди десе, өтүп кетиптир. Анан эреженин негизинде шарият көрсөткөн эрежесин акырын жерге узатып, жерге берип келдик деп сонун айтып келген биздин эл. Эми Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын белгилүү сахабаларынын бири мындай дейт бирөө. Кысса, окуя. Муавия ибн Курра бул киши айтат, мен Ибн Ясар радиаллаху анху менен күндөрдүн биринде бир жолдо бараттык. Фамарарна би ада фааматаху би адан. Ана биз жолдо бараттык эле. Ошо Ибн Ясар пайгамбардын тарбиясын көргөн инсан, диндин тарбиясын алган инсан да бул киши. Ошол киши эмне кылды? Жолдо бир зыян нерсени көрүп калды дагы, аны жылдырып койду. Ау нахаху ани тарих өкөн маанис берелер. Жолдон чекеге алып не кылып койду? Ыргытып койду. Фараайту мислаху фаахастуху фанахайтуху. Ана мен дагы ошондой бир зыян нерсени көрүп калып, тигини туурап эле мен дагы алып койдум дейт. Аны туурап дейт. Ибн Ясарды туурап. Ал жолдо зыян нерсени алып койду да. Аны мен дагы мындай карап кетип отсом, жолдо жатыптыр, мен дагы аны алып не кылып койдум? Ыргытып койдум. Анан ал мен колуман кармап минтип айтты. Я ибн ахи, о менин бир тууганымдын баласы деп карашып эркелетип айткан. Ма хамалака ала ма саната. Мынтип тазалык кылып аткарганыңа не түрткү болду? Сен неге митип атасың? Сөз макырын ушу менен бүтүрүп коеюн, десе, атамдын бир тууганы Ава деген сөз да мында жатканда. Раайтука саната шай'ан фа санату мислаху. Сен бирини муну жасап атканын көрүп, сени туурап мен деле жасап койдум дейт. Деген анан сүйүнүп жооп берген экен. Көрдүңүзбү? Даават сөз менен эмес, өзүңөр менен деп Хасан Басри рахматуллахи алейх пайгамбардын сүт баласы айткан. Умму Салама эмчегин эмчең койгон. Ошол үчүн Хасан Басри дегенде пайгамбардын сүт баласы деп түшүнөбүз. Анан пайгамбар митип айткан: "Мен ата ал-аза, мен аматал аза мин тариqil muslimina kutibat lahu hasana." Кимде-ким мусулмандар өтүп бараткан жолдо дейт. Бүгүнкү күндө тескерисин жооп калды. Мусулман эместе жашаган көчөлөр таптаза, мусулмандар жашаган өлкөлөр эмне болот? Балит болот абыз. Ушуну пайгамбарыбыз ачык айтып атат. Мусулмандар жашаган көчөдөн зыяндуу нерселерди, булганыч нерселерди алып койсо, ал адам үчүн бир жакшылык жазылат. Эгерде анын жакшылыгы, ошо жазылган жакшылыгы кабыл болуп кала турган болсо, бүттү, ал адам дахалал жанна, бейишке кирет дептир. Амин. Алла Таала баарыбызды бейишке киргендерден кылсын. Оюбузду таза кармоону, сырткы тазалыктан мурда, жүрөгүбүздү таза кармоону, жана бут кийимдерибизди, акылыбызды, кийимибизди жана көчөдөгү баскан турганыбыздагы таптаза кылып алып жүрүүнү Кудай Таала бизге насип кылган болсун. Ошентип таза алып жүргөнгө маданияттуулугубузду илим, билим менен жана башкаларга дагы сөз сүйлөгөндө дагы жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейтет дегендей, жакшы сөздү сүйлөй билген, жакшы тилектерди айта билген, жакшылыктарды кыла билген, булардын баарын аткара албасак, жамандык кылбаган, түз жүргөн момун пенделерден болушубузду Кудайым насип кылган болсун. Валхамдулиллахи роббил аламин. Бирахматке. Аллаху акбар.